Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Borker, merimdü Allah'tan atı menen başlayayım. Alamdı jaratkan Allah tabarak ve ta'alaga çeksiz maqtawlar bolsun. Peygamberimiz Muhammed aleyhissalamga Allah'tan dua salamdары bolsun. Barыңыздарга Allah'tan rahmatın, tınçtığın, berekesin kalayım. Hurmatlı musulman bir tuğandarım, bugünkü temabız Kırgız elinde bir söz var. Jalgançı törgө bir ötöt деген. Jalgançılık dinibide, şariatta jalgan süйлөө bul aram tuğandar. Keliңiздер. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат. Bul çındık deyt. Жақшылыққа жетелейт, ал эми жақшылық бейишке жетелейт дейт да Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ал эми бул жалган сүйлөө дейт. Бул күнөөгө жетелейт, ал эми күнөө тозокко жетелейт дейт. Ошондуктан келиңиздер. Ушул күнгө чейин жалган сүйлөгөн болсок, токтотолу иншалла. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, урматтуу мусулман bir тугандарым, 40 жашында пайгамбарлык берилген. Пайгамбар болгонго чейин пайгамбарыбыз ас-садик, чынчыл эле да. Hiç kaçan жалган сүйлөгөн эмес экен пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ушундай дейт. Инни ла aqulu illa haqqa. Мен сүйлөсөм чындыкты сүйлөйм дейт. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүрүндө бир да жалган сүйлөгөн эмес экен. Келиңиздер, мына ушул мечитте мен бир да жолу жалган сүйлөгөн эмесмин деген адам мечитте калып, жалган сүйлөгөн адамдар мечиттен чыгып кетели десек, анда мен бисмилла деп бияктан чыгып кетишим керек. Қалған жамаат бисмилла деп чоң эшиктен чыгып кетиш керек. Анда мечитте ким калат? Барыбыз жалган сүйлөгөнбүз. Келиң урматтуу мусулман bir тугандарым, жалганчылыктын бир кесепети, бир зыяны жөнүндө айтайын. Бир койчуман жайлоодо кой багып жүрүп, күндөрдүн биринде элге кыйкырат экен айылдагыларга. Келгиле, койлорго карышкыр тийип жатат. Койлорго карышкыр келип, койлорду жеп жатат десе, элдин баары чуркап чыкса, мен силерге тамашалап койдум, алдап койдум, карышкыр жок деп айтты дейт. Экинчи жолу дагы элдерге кыйкырды. Карышкыр келди, карышкыр койлорду жеп жатат деп дагы кыйкырды да, элдер кайра келди. Кайра келсе, мен алдап койдум деди да. Жалган сүйлөп койдум, тамашалап койдум, жалган айттым деди. Үчүнчү жолу чынында эле карышкыр келип койлорду жей баштаганда, элдерге кыйкырды. Келгиле, карышкыр койлорду жей баштады дегенде, элдер айтты, бул дагы кайрадан бизди алдап жалган сүйлөп жатат деп эл келбей койгон экен. Чынында эле карышкыр келип койлорду жеп кетти. Эмненин кесепети, эмненин зыяны? Жалганчылыктын тугандар. Ошондуктан баарыбыз жалган сүйлөгөнбүз. Ошондуктан тобо кылалы. Истагфиру роббакум иннаху кана гаффара дейт. Аллах Тааладан кечирим сурагыла, Аллах силерди кечирет дейт. Бир гана шарты тобо кылыш керек. Жалганды токтотуш керек, урматтуу мусулман bir тугандарым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыяматка жакын ушундай болуп калат дейт. Чындыкты сүйлөгөн адамдарды жалганчы деп калат, жалганды сүйлөгөн адамдарды чындыкты сүйлөдү деп калат дейт да. Аманатка бекем болгон адамдарды кыянатчыл деп калат, ал эми кыянат кылган адамдарды аманатчыл деп калат дейт да. Ошондуктан урматтуу мусулман bir тугандарым, Аллахтан кечирим сурайык, Аллах Таала иншалла кечирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ал истигфар мимхатуз зунуб" деген экен. Бул истигфар, Аллахтан кечирим сураш, күнөөлөрдүн өчүргүчү дейт да. Ошондуктан Аллахтан кечирим сурап тобо кылалы, иншалла Аллах Таалам кечирет. Ошондуктан жалганды токтотолу иншалла. Ушул убакытка чейин айткан жалганыбыз жетишет. Кийинки сабактарда Кудайым буйурса, урматтуу мусулман bir тугандарым, Аллах Таалам ден соолук берсе, өмүр берсе, бирок динибизде, шариятыбызда кээ бир жерлерде жалган сүйлөсө уруксат берилет. Кийинки сабактарда кайсыл убакыттарда, кайсыл учурда жалган сүйлөсө болот, ошол жөнүндө кенен сөз кылабыз. Аллах Таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Аллах Таалам өмүрүңүздөргө, ишиңиздерге Кудайым береке берсин. Баарыңыздарга Аллах Тааламдын рахматын, тынчтыгын, берекесин каалайм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.